жылган деле мындай көчкү түштү могу жерден. Кардын көлөмү да өтө жогору. Свет болсо жок, связь жок. Ушундай кыйынчылыктар болуп атат. Чаткал районуна калың кар жаап, анын кесепетинен автоунаа жолдоруна кар көчкү түшүп, айыл кыштактарда электр жарыгы өчкөнү айтылууда. Коргон Сай айылынын тургундары BBC-ге билдиргендей, мындай кар Чаткалда акыркы 5-10 жылда жаа элек болчу. Быйыл ушул 4-5 жыл болду, өзгөчө жыл болду. Аябай мурунку карлар жаады аябай. Кечеүнө 2 сутка тынбай жаап, 1 метрден ашык жаап койду. Сары карды, суу карды. Крышалар түшүп калды. Кыйынчылыктар, свет болсо жок, связь жок. Ушундай кыйынчылыктар болуп атат. Чаткал району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн маалыматына ылайык, Ала Буга Жаңы Базар Кировка автоунаа жолунда кар көчкү бир нече тилкеге түшүп, 2 күндөн бери тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Жолго түшкөн кар көчкүлөр тазалоо иштери жүрүп жатат. Азыркы учурда жол каттам жабык, атайын акимдин буйругу менен чөккөлөр киргизилип, автоунаанын бардык түрлөрүнө чектөө киргизип токтотулган. 2026 жылдын 12 февралынан тартып Чаткал районунун аймагына 2 даражадагы өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Чаткалдан тышкары Талас, Тогуз Торо өрөөндөрүнө да калың кар жааган. Бурганакка карабай Олимпиадага катышуу үчүн ат үстүндө бараткан окуучулар Тогуз Торонун Табылгыт айылынан болот. Алардын мугалими Анаркүл Кыпчакбаеванын айтуусунда, балдар райондук Олимпиадага барачкан. 11 февраль күнү 15 окуучуну районго 7 километр алыстыкта жайгашкан район менен айылдын ортосу алып барып келгенбиз. Тилекке каршы 12 күнү кар калың жаагандыктан жол каттамы болбой, окуучуларыбыздын кардын калың жааганына карабастан ушунчалык ынтызар болуп катышып келебиз деген үмүттөрүн четке какпай ата-энелер менен сүйлөшүп, 3 мугалим агайыбыз окуучуларды ат жана алып барып келишти. Өзгөчө кырдаал министрлиги билдиргендей, өлкө боюнча 13 февралдан 16 февралга чейин кар көчкү кооптуулугу бар. Мекеме тоолуу тилкелерде кар күрткүсү күтүлүп, жолдор тайгак болуп, муз тоңорун жана унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты сактоону эскертет.